Саламатсыңарбы балдар? 2 класстар үчүн кыргыз тили сабагы боюнча теле сабагыбызды баштайлы. Алгач баарыңарга ачык маанай жана ийгилик кааламакчымын. Балдар, күнүмдүк сабакта колдонуп жүргөн алтын эрежелерди дагы бир жолу тааныштырып өтөйүн. Биринчи эрежебиз: берилген маалыматтарды конт коюп угабыз. Экинчи эрежебиз: алынган маалыматтарга анализ жүргүзөбүз. Үчүнчү эрежебиз болсо, балдар, берилген тапшырмаларды конт коюп угабыз. Эмесе, кийинки сүрөттөрдү көңүл буруп көрөлү. Мышык, мышыктар, ит, иттер. Балдар, булар эмнелер? Ооба, булар жаныбарлар. Кандай суроолорду беребиз? Суроо берип көрөлүчү. Эмне? Мышык. Эмне? Ит. Эмнелер? Мышыктар. Эмнелер? Иттер. Балдар, биз жаныбарлардын жекелик түрдө эмне деген суроо берсек, көптүк түрдө эмнелер деген суроону берет экенбиз. Бүгүнкү силер менен өтө турган темабыз сүйлөмдө энин милдетин аткарган жаныбарлардын аттары. Бүгүнкү сабакта сүйлөмдө энин милдетин аткарган жаныбарлардын аттарына карата көнүгүүлөрдү иштейбиз. Балдар, адегенде биз эрежени окуп түшүнүп алалы. Сүйлөмдөгү ойдун негизин билдирген жаныбарлардын аттары да сүйлөмдүн ээси боло алат. Алар эмне, эмнелер деген суроолорго жооп берет. Мисалы, ак жолтой, кумайык, жолборс, короочу, иттер. Балдар, биз бул сүйлөмдөн эмнени байкадык? Ооба, иттердин аттары берилген экен. Биз иттин аттарына, башкача айтканда, жаныбарлардын аттарына кандай суроолорду бере алат экенбиз? Ооба, эмне жекелик түрдө, көптүк түрдө эмнелер деген суроону бере алат экенбиз. Келгиле балдар, жаныбарлардын аттарына карата класстер түзүп көрөлү. Жаныбарлардын кандай аттары болот? Келгиле ойлонуп класстер түзөлү. Ак куула, ак жолтой, кумайык, жолборс. Бул жаныбарлардын аттарына кандай суроолорду беребиз? Суроо берип көрөлүчү. Эмне ак куула, эмне ак жолтой, эмне кумайык, эмне жолборс. Көрдүңөрбү балдар? Биз жаныбарлардын аттарына эмне деген суроолорду бере алат экенбиз. Келгиле балдар, сүйлөм түзүп көрөлү. Кумайык Манастын итинин аты. Бул сүйлөмдүн ээсин табалы. Манастын итинин аты эмне? Туура, кумайык. Кумайык деген сөздүн астын бир түз сызык менен сызабыз. Ак куула Манас баатырдын минип жүргөн аты. Бул сүйлөмдүн ээсин табабыз. Манас баатырдын минип жүргөн аты эмне? Туура, ак куула. Ак куула деген сөздүн атын бир түз сызык менен сызабыз. Кийинки сүйлөм. Жолборс менен ак жолтой короону жакшы кайтарышат. Суроо берели. Короону эмнелер жакшы кайтарышат? Жолборс, ак жолтой. Бул сүйлөмдүн ээси жолборс жана ак жолтой экен. Балдар, эсиңерге салып коеюн, жанагы жогоруда түзүлгөн класстерди толуктап, силер дагы жазып койсоңор болот. Эмесе балдар, азыр болсо өткөн сабакта кагаздан жазалган 1000 турна аттуу чакан видео тасма көрө алгансыңар. Бүгүн ошол тасманын уландысын конт коюп көрөлү. Кээ күндөрү
1000 турнаны жасап бүтпөй тургансып көңүлү чөгүп, бирок кайрадан үмүт менен досторуна, ата-энесине дем берет. Ал 600 турна жасаган кезде оорусунан айыгам деген үмүттө. Садаконун ден соолугу оңоло баштайт. Чымырканып иши дагы уланат. Бирок аз күн өтпөй ал өзү сүйгөн 1000 турнасын жасап бүтө албай көз жумат. Ошондо 644 турнаны жасаган экен. Сора анын акыркы турнасы эле. Садаконун классташтары буга абдан кайгырышат. Ал жасай албай кеткен 356 турнаны кагаздан жасашат да эстелик катары баарын Садако менен кошо жерге коюшат. Садаконун бул кайгылуу өлүмү өзү теңдүү миңдеген балдарды кайгылтат. Алар Садакого эстелик тургузуу үчүн ажайып клуб түзүшөт. Клубка дүйнөнүн көптөгөн окуучулары кызыгып, жардамга акчаларын беришет. Арадан 3 жыл өткөндөн кийин балдардын чогулткан акчасы Садакого эстелик тургузганга жетишерлик болот. Ал эстелик азыр Хиросима шаарындагы Тынчтык паркына коюлган экен. Эстеликтеги ташка "Бул биздин көз жашыбыз, бул биздин таазим кылганыбыз, дүйнөдө тынчтык болсун" деп жазылып коюлган. Кагаздан жазылган 1000 турна аттуу чыгарманын уландысын көрө алдыңар. Келгиле балдар, бул текстке карата суроолорго жооп берип көрөлү. Садако кагаздан эмнелерди жасайт? Эмнелерди жасайт эле балдар? Туура айтасыңар, турналарды жасайт. Садаконун акыркы жасаган турнасынын аты эмнеле? Азаматсыңар, Сора. Келгиле балдар, суроо берип көрөлү. Эмне Сора, эмнелер турналар. Эмесе балдар, биз Сора жана турналар деген сөздөргө карата сүйлөм түзөлү. Кагаздан турналар жасалат. Бул сүйлөмдүн ээсин табабыз. Кагаздан эмнелер жасалат? Турналар. Бул сүйлөмдүн ээси турналар. Сора Садаконун жасаган акыркы турнасы. Садаконун жасаган акыркы турнасы эмне? Сора. Демек, канаттуулардын аттары болобу, жаныбарлардын аттары болобу балдар? Биз эмне деген суроолорду бере алат экенбиз. Балдар, бизге төмөндөгүдөй сөз берилген. Окуп көрөлүчү. Тынчтык. Келгиле балдар, сөздөр эмнеден куралчу эле? Тамгалардан куралат. Тынчтык деген сөз канча тамгадан турат? Санайлычы. Азаматсыңар, 7 тамгадан турат экен. Муунга ажыратып көрөлүчү. Тынчтык канча муундан турат? 2 муундан турат. Тынчтык деген сөз 7 тамга жана 2 муундан турат экен. Келгиле балдар, ушул тынчтык деген сөздөн биз бир нече сөздөрдү курасак болот. Кандай сөздөрдү курасак болот? Силер менен бирдикте чогуу курайлы. Мисалы, тынч деген сөз келип чыгат экен. Чыны деген сөз келет экен. Чыт деген сөз келет экен. Балдар, силер сөздөрдөн сөз жараттыңарбы? Анда эмесе биз сөздөрдөн сүйлөм түзөлү. Тынчтык, тынч, чыны деген сөздөрдү катыштырып сүйлөм түзөлү. Биринчи сүйлөм. Дүйнөдө тынчтык болсун. Асан тынч отуруп алып, сабак окуйт. Идиш аяк саткан жерде түрдүү чынылар сатылат. Балдар, биз кайсы сөздөргө карата сүйлөм түздүк? Туура айтасыңар. Тынчтык, чынылар жана тынч деген сөздөргө карата сүйлөм түздүк. Келгиле балдар, окуйлу. Садаконун классташтары Белекке күчүк, мышык, тотугуш беришти. Балдар, силер аларга ат коюп, окуя жазып чыккыла. Эмесе балдар, сабагыбызды бышыктоо үчүн суроолорго жооп беребиз. Биринчи сурообуз: сүйлөмдөгү ээнин милдетин аткарган адам аттарына кандай суроолор берилет?
А варианты ким, эмне, Б варианты ким, кимдер, В варианты эмне, эмнелер. Кайсы жообу туура балдар? Азаматсыңар. Б варианты туура экен. Ким, кимдер. Кийинки суроону конт коюп угабыз. Сүйлөмдөгү энин милдетин аткарган жаныбарлардын аттарына кандай суроолор берилет? А варианты ким, эмне, Б варианты ким, кимдер, В варианты эмне, эмнелер. Кайсы жообу туура балдар? Ойлондуңарбы? Азаматсыңар. Бул суроонун жообу В варианты экен. Эмне, эмнелер. Кийинки суроону көңүл буруп угабыз. Сора Садаконун акыркы жасаган турнасы деген сүйлөмдүн ээсин тап. А варианты Сора, Б варианты Садаконун, В варианты акыркы турнасы. Келгиле балдар. Ойлонолу, кайсы жообу туура? Азаматсыңар. Туура жообу А варианты Сора. Суроо берип көрөзчү. Эмне? Сора. Кийинки суроо. Кумайык эмненин аты? А варианты турнанын аты, Б варианты адамдын аты, В варианты иттин аты. Ойлонобуз. Жогоруда бул боюнча сүйлөм да түзгөнбүз. Ооба. Туура жообу иттин аты экен. Кийинки суроо. Сора эмненин аты? А варианты турнанын, Б варианты адамдын, В варианты иттин аты. Кана балдар, суроону ойлонолу. Кайсы жообу туура? Азаматсыңар. Бул А варианты туура экен. Турнанын аты Сора экен. Балдар, бүгүн биз кыргыз тили сабагынан эмнелерди үйрөндүк? Сүйлөмдө энин милдетин аткарган жаныбарлардын аттарына кандай суроолор бериле тургандыгын билдик. Жаныбарларга ат коюп, сүйлөм түздүк. Эмесе балдар, силерге үй тапшырма берип коеюн. Кийинки сабакка чейин дүйнөдө тынчтык болсун деген темага карата сүрөт тартып келесиңер. Эмесе балдар, кийинки телесабактан жолугушканча саламатта калгыла.